Sağ büyük vermeyin. Парижде өткөн 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын коло медалинин ээси грек-рим күрөшү боюнча балбан Өзүр Жусупбеков кичи мекени болгон Жонарык айылына келди. Аны чыдамсыздык менен күткөн айылдаштары чоң салтанат менен тосуп алышты. Олимпиаданын ээси Өзүр Жусупбеков, башкаруучусу Айылдагай менен. Иш-чарага катышкан район акими Нургазы Нармырзаев Кыргызстандын намысын дүйнөлүк аренада татыктуу коргогонун белгилеп, анын бул ийгилиги менен куттуктады. Ошондой эле райондук администрациясынын атынан белектерин тапшырды. Сыйлоо адеминде. Бүтүндөй биздин талас деле эмес, бүтүндөй кыргыз элин ушундай сүймөнчүлүккө, сүйүнүчкө орогон ушу биздин кыргыздын жигиттерин, мыкты жигиттердин бири мына биздин уулубуз Үзүрдүн ушул дүйнөлүк олимпиадада байгелүү орунду ээлеп келип мына биздин сүйүнүчүбүздү. Булар ушул олимпиадага даярданып, олимпиадага барып күрөшүп, мына Үзүр сен аякта жыгылсаң жыгылып, сүйүнсөң сүйүнүп, телевизордон баарыбыз көрүп, бизге маанилүү эмес, алтын башка деп, бизге сенин ошол жерге катышып, биздин туубузду желбиретип, дүйнөнүн ошол мен деген өлкөлөрдүн алдында биздин туубузду көтөргөн үчүн биз үчүн чоң сыймык. Дүйнөгө тааныткан ер адаматты тарбиялап өстүргөндүгү үчүн Бул күнү балбан Өзүр Жусупбеков менен бирге алардын ата-энеси дагы өзгөчө толкунданып турушту. Мыкты уулду тарбиялап өстүргөнү үчүн Кенкол айыл өкмөтү атасы Даниярбек Жусупбековго ыраазычылык катын ыйгарды. Ар бир эн атанын сезими, кантип айтсам, толкундоо болот, мындай кубаныч болот. Ошол сезимдер ушундай болот да, кандай ыраазы болосуң да, бир немесинечи, бир канча жылдан бери машык берип, дайындык кылып жүргөндөн кийин ийгилигине биртке болсо да жеткени, ошого кубанасың, кубанычтуу эле болосуң. Кыргызстандықтардын ушу биринчиден ынтымагынан айтсын да, ошону ынтымак деп ушуну айтат да, айылдагы. Айылыбыз ушундай. Жакшылык болуп, кокус бирдеке бир жамандык болуп кетсе, баары биригип ага калат, ынтымакка келет бүттүгүч. Бүт чечише болот, ынтымакташып эле чечише болот. Эми өтө эле баарыбыз эле кубанычтабыз. Чоң эле той болуп атат биз үчүн. Анан кийин кааларым бөлөктөр ушу артынан ийис басып келаткан жаш өспүрүмдөрдүн да ушундай жакшылыктарына биз күбө болуп катышып жүрөлүк. Айыл эли балбандын көп жылдык мээнетин жана жетишкен ийгилигин баалап, акчалай сыйлыктарын тапшырышты. Ошондой эле ушул айылдан чыккан жеке ишкерлер Борбор калаадан Баатирдин ачкычын тапшырышса, ал эми мектепте 11 жыл чогуу окуган классташтары 5,5 миллион сом акчалай сыйлык жана темир тулпардын ачкычын белек кылышты. Алтын менен кайтып дагы ушундай айылыбыздын башын баарын бириктирип, дагы бир баарыбызга сүйүнүч тартуулайсың деп көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Барбан кыла мынакей. Биздин жигиттерибиз, инилерибиз мына Үзүргө квартира белек тартуулап атат. Жалпы ошо классташтардын атынан Үзүргө автоунаа дагы. Мынакей бишкектеги классташтардын атынан автоунаа. 10 жыл, 15 жыл өмүрүн арнап ушул спортто жүргөндөн кийин ушул баланын мээнетин баалап, жана ушул жерде бизде зал ачылып атат. Зал ачылып аткандан ушул келаткан жаш муундарга мотивация болсун деп, ушуларга бир стимул болсун деп ушул иш-чаралар уюштурулуп атат. Ал эми өз кезегинде күрөшчү Өзүр Жусупбеков бул иштер келечекте өсүп келе жаткан жаш спортчуларга чоң түрткү берерин белгилейт. Ага катар көрсөтүлгөн бул сый урматы үчүн айыл элине, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, ошондой эле жакын саналаштарына ыраазычылыгын билдирди. Сезимдерим аябай жакшы, себеп дегенде бүгүнкү күндө баардыгы биригип, ушул биздин жеңишибиз менен баардыгы сыймыктанып, өзүм айылдаштарым, досторум, бир туугандарым, жерлештерим келип мени куттуктап жатат. Айтат го, ааламга жол айылдан башталат депчи. Ошо өзүм туулуп өскөн Жонарык айылыма аябай ыраазымын, себеп дегенде колдоп, коштоп, ушундай деңгээлде тосуп алгандыгы үчүн мен айылдан ойлоном. Мен эмес, менден кийинки жаш муундар да жакшы чыгат деп, Жонарыктан, значит, Парижге барса болот. Бүгүнкү күндө менин артымды жолдоп спорт жагында болобу же илим жагында болобу кийинки муундар